Эң алгач, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бардыгыңыздарды көрүп жатканыма кубанычтамын. Үй бүлөдө биз 4 тууганбыз. Кудайга шүгүр, жакшы агаларым бар, мыкты адамдар. Ушу биздин бир туугандардын ичинен эң улуусу биздин Эрлан агабыз. Кичүүсү мен. Эрлан байкем экөөбүздүн ортодогу айырмабыз, жаш курагыбыз. Менден 18 жашка улуу. Качан 18 жашында болгондо Эрлан байкем мен жарык дүйнөгө келгем. Азыр мен 18демин. Жана ошондой эле байкемдин ушу мүнөзүн жалпылап айтканда, мен олуттуу киши деп айтам Эрлан байкемди. Сүйлөгөн сөзүндө, кылган ишинде так жүргөн адам. Жана ошондой эле байкем албетте тамаша көй, кээде тамашалай турган мезгилде тамашаны да билет, тамашалайт. Жана ошондой эле адамдар менен болгон байланышында боорукер киши, мээримдүү киши, жылуу мамиле кылат, жылуу сүйлөйт, ак көңүл. Кыскасын айтканда бир башкага бир жаман ою жок, бир ичи таза киши да. Тамаша көй деп калдыңыз. Тамашаларын айтып бериңизчи, кандай, эмне деп тамашалайт? Эми тамаша капыстан эле чыгат эмеспи? Бир эсиңизде калган бир тамашасын айтып бериңиз. Эске эми дароо бир тамашасы эске келбей жатат. Эми өзүңүздөр деле күбө болуп атасыздар байкесин тамашасы. Жанатан бери аябай тамашалап боорум эзилип калды. Сөз келбей атпайбы назиризге? Байкемден мен үлгү ала турган дагы бир мага өзгөчө жаккан бир сапаты жагат. Айтат эмеспи? Канчалык адамдын деңгээли өссө дагы анын буту жерде дейт. Ошондой сыяктуу бул байкемдин ушу жөнөкөйлүгүн мен абдан сыйлайм. Өтө ошол сапатын мен өтө баалайм. Канчалык ушу элге бир ыры жетип, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, жүрөктөрдүн канча ордун таап жатса дагы байкем жөнөкөй киши. Мен ошонусун өтө баалайм жана ар дайым ушу жөнөкөй бойдон калыңыз. Буйруса, о мен айтканыңыз келчү. Сиз эме Эрланга караганда сиз тамаша көй окшойт. Дайыма эле олуттуу боло берген болбойт да. Албетте тамашаны кошуш керек элге ошо сөзүн жеткириш үчүн. Назижем ушундай Ошол менен жалпак тил болот да. Буланбай. Алпарсын айтканын кыл, кылганын кылба дейт. Назижем ушундай тамаша көй киши. Буланга бир кошулуп кетсем болобу, Булан менен аябай мамилебиз жакшы. Анан Булан менен акыркы жолу сүйлөшкөндө айтып атпаймынбы, сен эмне жөө жүрөсүң десем, ошо мен машина айдаганды жакшы көрөм дейт да. Өзүм машинага аябай кызыгам дейт да. Бирок аны Эрлан байкеде көп эле машина бар го десе, ооша сурагандан уялам дейт. Анан Эрлан байке ойлонуп көрсүн эми. Эмени агаротко таштар ыргыды уктуңуз, Бул да тарбия, бул да тарбия. Ооба, бул дагы жакшы тарбия. Анда мына Улан Азамат. Рахмат Канат байке. Буланбы же Уланбы? Машинең кут болсун. Машина кут болсун. Астынан дөңгөлөк шамал өтөбүз. Дагы бир нерсе кошумчалап кете турган нерсе, менин дээрлик мектептеги жылдарым ушу байкем аралыкта Америкада жүргөндө өттү. Качан 10 классымды бүткөндө ушу мекенге кайтып келди. Ушу мектепке бара элек кезим, кичинекей кезимде, ушу кичинекей кезимдеги бир элестер бар, эсимде бар. Ушу байкем, жеңем, мен эми айылда болчумун ал учурда. Алар шаарда, качан айылга келип калышканда, аларды ээрчип шаарга келчүмүн. Ушу байкем, жеңем бул алардын ушу бир камкордугун айткым келет, абдан камкор адамдар. Ошондой эле түрлүү нерселерди алып берип байкем, оюнчуктарды алып берген эсимде. Анан бүгүнкү күнгө чейин ушу кээ бир муктаждыктарымды бүтөп жаткан адам ушу Эрлан байкем. Учурдан пайдаланып сизге ыраазычылыгын билдирип, чоң рахматымды айтам. Ошондой эле биз эми кээде унада чогуу бараткан күндө, чогуу кетип бараткан күндөр болуп калат. Мисалы адатта урулда Азамат байке болуп турат, жанында Эрлан байкем отуруп, артында мен кетип баратканда бир байкемдин эргүүсү келип кетип, бир али коомго ыры чыга элек, элге тарай элек бир ырларына күбө болуп калам. Анан ушундай бир ырларын тыңшап, маанисине, анын берилип ырдап жаткандыгына бир маани берсем, байкоо сала турган болсом, демек байкем мындай экен, деңиздин үстүндө жөн эле бир калкы эле койбостон бир түбүнө түшүп, анан чыккан сымал, ушу байкем бир жүрөгүнүн түпкүрүнөн ырды элге жеткирет экен да. Мен ойлойм, ушу байкем элге, элдин сүймөнчүлүгүнө арзып жаткандыгынын бир себеби мен ушул деп ойлойм. Ар бир ырды өзүнүн жүрөгүнөн чыгарып элге жеткирет. Ошо байке, эл караган жүзүңүз эч качан жер карабасын. Кудай Тааладан ишиңизге ийгилик каалайм. Ден соолугуңуздар бекем болсун, өмүрүңүз узун болсун. Жана ошондой эле бир нерсени сөзсүз айтып кетиш керек. Азыр сүйүктүү ата энебиз Америкада. Ата энебизге азыркы учурда ушу Бенефис программасынан салам жолдойбуз. Кудай буюрса алар дагы көрөт YouTube'дан.
жана ошондой эле урматтуу сүйүктүү ата энебиз, сиздерге бекем ден соолук каалайбыз, узак жашоо каалайбыз, бактылуу жашоону Кудай Тааладан тилейбиз. Сиздер биздин жашообуздагы маанилүү орунду ээлеген жана сүйүктүү адамдарсыздар. Ай азамат, бар бол. Рахмат.